Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 22 октябрь мен Рубцов шаарында турам. Рубцов шаарга МФЦ-га даяр документтерди алганы келдим. Үйдүн жана жердин документтерин алганы келдим. Бекешев Бектур жана Досматова Гүлдана ушул үй бүлөнү куттуктайбыз. Себеп алар өмүрүндө биринчи жолу үй алды. Жакшы чоң үй алышты өзүнө. Үйдүн документтери чыкты. Жалпы Кыргызстандын жашоочулардан ким мүмкүнчүлүк барыча жазгыла, куттуктоолорду жазгыла жана өзүңүздөрдүн чын жүрөктөн каалоолоруңузду жазгыла. Буюрса дагы мындай алуучулар аябай көп болот. Үй алгандар аябай көп болот. Аларды дагы чын жүрөктөн куттуктап, жаман сөз жазбай, кандай десем, ар ким өзү билет. Үй алабы, жер алабы, себеп алар мээнети менен, өзүнүн мээнети менен, өзүнүн ою менен, чоңдордун дуалары менен алып атат. Ошондуктан бул 2 жашка узун өмүр жана ушул алган жаңы үйүнү жакшынакай кылып, өзүнө керектүү, өзүңө ыңгайлуу шарттарды түзүп, жашап өмүрүн сүргөнгө жолдор ачылсын, туугандар. Ошого кимдин кандайдыр каалоосу болсо, комментарияда жазып койгула. Бекешев Бектур менен жана Досматова Гүлдананы куттуктап койгула чын жүрөктөн. Анан айта кетейин, үйлөр азыркы учурда сатылып атат. Көбүнчө Россия жарандыгы бар адамдар алып атат. Себеп Россияда көртастар, миграциялык бир аз кыйынчылыктар бар. Аны официал турунда бир жерде жумушка жайлансын деген мыйзам чыгарып койгон. Аны ушул чыгарганына аз эле болду. Жалпы бүт Москва болобу, Алтай болобу айырмасы жок, мыйзам бир. Ошондуктан туугандар, кыргыз жараны бар адамдар сөзсүз үй алып атканда ошол айылда жумуш таба аласыңарбы, таба албайсыңарбы, ошого карап туруп өзүңөр изилдеп көргүлө. Анан үй алып койсоңуздар да болот, балким бир күндө мыйзам алмашат. Бирок ар ким өзү билет, Россияда жүргөндөр билет. Мыйзам жыл сайын өзгөрөт, ай сайын өзгөрөт. Кимдир үй алып койгондор бар, кимдир үй алам деп жүргөндөр бар. Ошондуктан туугандар, бир кандайдыр тоскоолдук эле бар. Ошол тоскоолдук бул бүгүнкү күндө айылда жумуш жок. Официал турунда кээ бирки айылдарда жумуш тапса болот, бирок аны мен таап бере албайм. Аны өзүңүздөр келип, өзүңүздөр издейсиздер. Табылып калса иштейсиздер, табылбай калса секин чыгып кете бересиздер. Бир маал келгенде мыйзам алмашып калат, жакында алмашат деп атат. Жаңы жылдан кийин алмашат деп атат. Буюрса аны дагы чыдамсыздык менен күтүп жатабыз биз дагы туугандар. Ошол 25 гектар жер бар, алуучулар болсо чалгыла. 400 миңге 25 гектар жеке менчик, өтө жакшы. Буга чейин биздин кыргыз туугандар алган жердин жанында жерлер сатылат. 25 гектар. Ким алам десе чалгыла. 400 миң баасы. Мен алыстан туруп дагы сиздерге доверенность аркылуу алып кое берем. Азыркы учурда мына Гүлдана менен Бектурдун үйлөрү, алар Москвадан туруп алып койду, үйлөрүнү көргөн. Ошол туугандар, куттуктап койгула, саламатта болуңуздар. Дагы көрүшкүнчө, туугандар, дагы суроолор көп келип атат. 2 торпок, 5 торпок туугандар, 2-5 торпок биз жөнөтө албайбыз. Биз бияктан дүкөндөн алып туруп жөнөтпөйбүз. Ал үчүн бир кандайдыр кагаз даярдалат. Ал ошол кагаз, ошол мал, канча мал, 60 малга берилет, 50 малга берилет. Анан ээси жасап келген ошол кагаздарды өзүнө жараша малыны, ошол 40 баш болсо 40 башка жасап келет. Ошондуктан 4-5 малды жөнөтүп кой, андай кылып кой, мындай кылып кой дегендерге ысык салам. Мен айттым буга чейин. Туугандар, 4-5 малды мен жөнөтө албайм. Эгерде бир айылда туруп, бир райондо туруп, чоң группаларыңыздар болсо,
Тууган уруктар болсо топтолушуп бир фура алсаңыздар болот. Ошол бир фурага 7-8-9 айлыктар 40 башка чейин батат. 4 ай, 5 ай, 6 айлыктар 65-60 башка чейин батат. Ошол туугандар. Ошол 4 миллион 200-ге чейин акча кетет. Бир фура толтуруш үчүн. Жол киреси, документтери, карантиндери бүт ошол 4 миллиондон 4 миллион 100 миңге чейин 4 миллион 200 миңге чейин ашып кетсе акча кетет. Ошондуктан ойлонуп кандайдыр бир мага команда бергенден алдын, жөнөтүп кой, кылып кой дегенден алдын ойлонуп эме кылгыла, жазгыла, сураныч. Эми билбегендин айыбы жок дейт. Эч нерсе эмес. Кыскасы, көрүшкүнчө туугандар, саламатта болуңуздар. Букалар аябай көп. Герефорд породасында азыр бомба болуп атат. Эң көп алуучулар азыр биздин кошуна Өзбекстан туугандарыбыз алып атат. Бир фурадан кыргыз алса, өзбекстандыктар 12 фурадан алып атат. Ошондуктан алар дальше алып кетет окшойт. Кошуна Тажикстанга сатабы билбейм. Кыскасы, сиздер дагы ушинтип иш кылсаңыздар болот. Сөзсүз Өзбекстанга ташысаңыздар болот, Кыргызстанга ташысаңыздар болот. Анан комментарияда мындайлар жазгандар бар, кымбат экен деп. Сөзсүз бул кандайдыр чындык болушу мүмкүн, сөзсүз бул чындык эмес болушу мүмкүн. Кымбат болсо Россиядан эч ким мал ташыбайт. Ошондуктан менин пикирим боюнча ал кымбат деп жазып койгон адам пикири боюнча ал кымбат болушу мүмкүн, сөзсүз болушу мүмкүн. Ошондуктан базарлар көп. Эмеде Бишкекте базарлар көп, 3-4 чоң базар бар. Жалал-Абадта 2 чоң базар бар. Ошто бир 5-6 чоң базар бар. Ноокатта, дальше Лелекте. Ошондуктан ар ким ар жактан жазгандыктан кимгедир кымбат көрүнөт. Жаза бергиле, кандай болсо дагы, кимде кандай баа болсо жазып койгула. Саламатта болуңуздар туугандар, дагы бир жолу.